Саламатсыңбы кыргызым, бир тууганым, берекем, боорум, алтыным, кандайсың? Мен атым Гүлзат Амытбек, мен Кыргыздын улуттук жаңы демимин. Кыргызстанга берилген бир бакыт талайымын. Мен Кыргыздын тентек, анан эрке кызымын. Ошондуктан сен ага көнө бер, капа болбо алтыным. Мени ошондой эле кабыл ал. Мен сага дем бергим келет. Мен мага айтат, Гүлзат, сиз президент болбойсузбу? Жок, мен президент болгум келбейт. Мен президенттерге дем бергим келет. Мен министрлерге дем бергим келет. Мен көчөдө жаткан үйсүз бомжторго да дем бергим келет. Анткени алар дагы адам. Ушул видеодо мен эмнени айтып кетким келет? Позитивдүү бол. Алтыным, позитив деген эмне? Позитив бул жакшы ойлонуу, жакшы ой жүгүртүү, жакшы ой жаратуу. Анткени позитив бул өмүр, бул жашоо, бул алдыга умтулуу. А негатив, жаман ой, жаман кыял, жаман эмоция бул өлүм. Канчалык жаман эмоция кылган сайын, канчалык капа болгон сайын, ошончолук өлүмгө сен жакындай бересиң. Жаныңдагы жан жакыңдагы адамдарды жакындата бересиң. Жок берекем, ага сен макул болбо. Сен позитивдүү боло аласың. Жакшы ой, жакшы ырыс, жакшы сөз жарата аласың. Сен жакшы сөз жаратсаң, жакшы ой жаратсаң, периштелер жаса берет. Буякта турган периштелер жаса берет, сен кыла алам, жасай алам. Ар бир адам жакшы, ар бир адам максатына жете алат. Кыргызым номер 1 өлкө боло алат деген ойду жарата берсең, ошого ишене берсең, периштелер жасай берет. Жазылган нерсени Кудайга алып бара берет, Кудай аны реалдуу кылып, реальность кылып түшүрө берет. Ошондуктан берекем, позитивдүү ойлон. Жаман ойду четке как. Жок, болот. Жаман ой анткени бул шайтандан, жакшы ой Кудайдан. Жаман ойду, шайтандан ойду четке кага бер. Ал менен сен макул болбо. Жок, кыла алам, боло алат, жасай алам деген ой менен, Кудайдан болгон ой менен, позитивдүү ой менен астыга кете бер. Positiveness is life and negativeness is death. Бул американча айтылган, англисче айтылган макал. Позитивдүү болуу бул өмүр, жашоо жана астыга ынтылуу. Негативдүү болуу бул өлүм, бул артка кетүү, бул ылдыйга тартуу. Берекем, сен позитивдүү бол, чогуу, тияка умтулалы, аксап бараткан балдарыбызга, бир туугандарыбызга жардам бере калалы, өйдө бараткан бир туугандарыбызга жардамдашалы, анткени ал өйдөгө чыккандан кийин бизди да тартат. Биз ошондой ой жараталы, ошондой сезим жараталы, ошондой эмоция жараталы, позитив жараталы, өмүр жараталы, жашоо жараталы, астыга умтулалы. Берекем, мен сени аябай жакшы көрөм.